Пирамида каналынын түз эфиринде акцент берүүсү сиздер менен мен Айза Камчыбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүн таңерте Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккан 3 адам катталгандыгын белгиледи. Акыркы маалыматтарга караганда дүйнө жүзү боюнча 197 миңден ашык адам бул ооруну жуктуруп, алардын 7426-сы каза таап, 80 миңден ашуусу сакайгандыгы маалым. Негизи эле бул оору боюнча эмне маалымат бар бизде? Негизи эле аны алдын алуу боюнча эмне кылуубуз шарт? Мына бүгүн ушул теманын алкагында кененирээк сөз кылабыз. Биз менен болуңуздар. Берүүбүз адаттагыдай түз эфирде. Эгерде кандайдыр бир темабызга байланышкан суроолоруңуздар болсо, 0312 59 20 55 номуру аркылуу байланышка чыгып, суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Ал эми ошол суроолорго жооп берүү үчүн бизде бүгүн конокто Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын дарыгери Иманбаева Лира Асанбековна келген. Дайыр жолу саламатсызбы? Студиябызга кош келиптирсиз. Негизи эле сурообуз ушул коронавирус илдети тууралуу болот. Темабызга киришсек, бүгүн эле ушул коронавирус илдетине аныкталган 3 киши тууралуу маалымат бүт массалык маалымат каражаттарында, социалдык түйүндөрдө жарыяланды. Анан ушул 3 адам тууралуу эмне азыр маалымат бар? Алардын абалы кандай? Мына уже канчадан бери коронавирус оорусу башталды Кытайдан бери. Анан эми күнүгө эле биз баарыбыз эле күтүп турдук, чынында элечи. Анткени жаныбыздагы баягы кошуна республикаларда дагы пайда болгондон кийин бизде дагы алыс эмес деп даярдык көрүп аттык. Анан мына бүгүн эле ушу биринчи 3 оорулар табылды. Алар деген баягы Меккеге барып 12 мартта келишиптир. Ошолор үйдөгү обсервацияга жиберилиптир негизи. Алардын өздөрүнүн состояниясы жаман эмес. Ошо баягы анализ алат да, ПЦР деп коет. Ошондон анан положительный болуп чыккандан соң алар изоляцияга отурулуптур. Анан мындан тышкары дагы бир аял ооруптур го аякта пневмония менен. Бирок андан анализи отрицательный болуп чыгыптыр да. Ал бирок барган эмес экен. Баргандар только 3 эркек кишилер, 40-тан ашкан бирөөсү 60, 70-тин курактарында кишилер экен. Анан алар көбүнчө 40-тан ашкан кишилерге өзгөчө коркунучтуу да бул ооручу. Анткени баягы 40-тан кийин ар кандай оорулар бар, ар бир кишинин баягы жүрөк оорусу, бөйрөк оорусу, ар кандай оорулар ошол тоскоолдук кылат да, баягы иммунитетти. Эгер оору жукса, ошол вирус иммунитетти төмөндөтүп ийет. Ошон үчүн бул аябай коркунучтуу. Азыркы учурда ал 3 адамдын абалы туруктуу, жакшынакай? Туруктуу, жаман эмес. Алар кайда азыр? Алар азыр Сузак районундагы территориальный больницага жайгашкан. Ош больницасына жайгашкан. Негизи эле ушул адамда бул илдетти аныктоо үчүн мындай канча күн керектелет? Анан негизи эле алгачкы симптомдор эмнелер? Бул вирус жуккандан баштап биринчи белгилери башталганга чейин инкубационный период деп коет, 14 күн ичинде белгиленет. Анан баягы 14 күнүн ичинде деле баягы адам жугуштуу болуп эсептелет. Ал тегеректеги адамдарга жугуза бериши мүмкүн да. Ошондуктан биринчи баягы башка өлкөлөрдөн келгенден кийин обсервация деп атпайбызбы? Бул биринчи категория, экинчи категория өлкөлөргө бөлүштүрүп койгон. Күндөн күнгө биринчи категорияга өлкөлөр көбөйүп атат. Саат сайын бул оорулар саны көбөйүп атат. Ошондуктан ошо биринчи категориядагы кишилер башка жактан келсе, ошол өлкөлөрдөн келсе, алар обсервацияга түз эле кетет. Биздин ар кандай точкаларыбыз бар. Обсервация ачылган, мисалы, жугуштуу оору республикалык
ооруканада, Манас аэропортунда жана ар кайсы жерлерибизде обсервацияга жаткызабыз. Эгер эч кандай белгилери жок болсо, температурасын ченейбиз, баары жакшы болсо. Эгер алардын арасында температура болуп же жөтөлү пайда болуп, же ар кандай белгилери пайда болсо, анда өзүнчө бөлүм бар, ошол жака жаткызабыз. Сөзүңүзгө аралчы бизде түз эфирге байланышка чыккан жарандарыбыз бар экен. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Менин суроом мындай. Эми бизге коронавирус деген уже канчанчы өлкөдөн болуп келип атпайбы? Böyle мамлекеттерде, Кытайда, Россияда булардын көп айып кеткендер да болуп атат. Ошол айып кеткендердин методикасын силер алып даярып турасыздарбы? Же бизде уже мына башталды, элге паника, кандайдыр бир дарылоо схемасы белгилүүбү? Ошону да айтып, элге түшүнүп берип койсоңуздар. Чоң рахмат. Сурооңузга рахмат. Түшүнүктүү эле болду окшойт, Түшүнүктүү. Албетте, биз уже канчадан бери уже даярданып келе жатабыз. Анан бүт пландар, бүт эмелердин баарын уже даярдап койгонбуз. Бүт жерде даярбыз, чынындачы. Ар бир жерде өзлөрүнүн баягы дарыгерлери бар, ооруканалары бар, ошолордун баарын бат-баттан развертывать этип эле дарылай баштайбыз. Анда изоляция өзүнчө, ал обсервация дегенге. Баары даяр. Дагы бир жолу сөзүңүзгө аралчы, бизде дагы түз эфирде чалуу бар. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сиз түз эфирдесиз. Мен Жалал областынын Алабуга районунан болом да, Коргон айылынан. Коллеж бар, мында 20 болгон, ал коллеж. Ал жерге уже мындан кайткандан кийин эмне кылып алып келиптир да. Коронавирустун эмеси боюнча. Карантин кылып атат ошол кандай эмне сол? Алар просто айткандарбы же эмне болгондар? Ошону билишти болот. Бул баягы умрага барып келгендердин баарын тең азыр обсервацияга жаткызып атабыз биринчиден. Анан аларды текшерип турабыз, температура эмелерин. Анан биринчи эле күнү биз баягы мазок алабыз. Анализчи, мурдунан, оозунан. Ал 2-3 күндөн кийин даяр болот. Анан кийин алар баягы айтып атпаймынбы, инкубационный период деп. Ал ошол 14 күнгө чейин болот. Анан 11-12 күндөрү кайра кайталап алабыз. Баары ошол экөө тең отрицательный болгондо анан чыгарабыз. Бизде бүт реактивтердин баары бар. Турциядан жана башка Германиялардан келген реактивтердин баары даяр. Бүт жерде жетишиктүү обсервация кылыш үчүн. паника калтырып, эч ким коркпой койсо болот. Эме негизгиси элибиз паника кылбаш керек, дүрбөлөң кылбаш керек. Главное, могу закондун кандай буйруктарын айтып атса, ошонун баарын угуп туура кылышыбыз керек да. Ошондо баары туура болот. Мисалы ден азыр карантинге бекеринен жапкан жок да. Могу 8 апрелге чейин. Ал окуучулар, студенттердин баары тең азыр эч жака барбаш керек. Особенно өзгөчө жанагы көпчүлүк жерге. Именно ошол жерден көп жугат да. Маска кийиш керек постоянно. Анан колду бат-баттан жууп туруш керек. Өзүнүн гигиенасы бар. Анан эгер жөтөлү бар болсо, жөнөкөй эле балким грипповать этип же мындай жөнөкөй эле респираторный оор менен ооруп калса, үйдө эле калыш керек. Чисто өзүнө изоляция кылып эле элдин арасына кирбеш керек. Эфирибизде дагы бир чалуу бар, анда кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, биз сизди угуп жатабыз. Менин суроом, бул кечеги суусакта болгон 3 кишини эмне үчүн үйүнө кое бердиңер? Немеден келген, Арабиядан келгенден. Умрадан. Анан кече жакында мен 2 күн болду, өзүм жолуктум, бирөө менен сүйлөштүм. 2 күн болду, немеге барып келдим, Алматага деп. Анан үй эмесине изоляторунда чыгарган эле деп көчөдө жүрөт. Эмне үчүн буларды контролдой койдуңар? Мен Кара-Балта шаарынан чалып атам. Экинчиден эч бүгүн Чигемадай мени аптеканы өтөп чыктым, бир жерде бир бет каттапкан жокмун. Антисептик деген жок эч жерде. Антисептикти 153 сомдон Глобус деген магазинде сатып атат.
Bu qanday adam chidaydi? Özü bugün bir deputatlar aytdı, 30 so'mdan aldım deb jana televizordan berdi informatsiya. 30 so'mdan qanday septik? 150 so'mdan sotib oladi Globus'ta. Arabalta shahrida. Aha, rahmat. Ben götürüp çıktım. Bak, Сурооңузду түшүндүк, рахмат. Кандай жооп алсак? Биринчи суроосу ушул умрага барып келген адам менен жолуктум 2 күн мурун деп жатат, э? Эми башында деген баягы могу кайсы өлкөдө канча киши оорулар болгондуктан 3 категорияга бөлүп койгондо ошол кезде Сауд Аравиясы 3 категорияга кирип аткан болчу да. Аларды жөн эле үйдөгү обсервацияга кириш керек болчу да. Анткени башка өлкөлөрдөгү биринчи категориядагы жана Кытай, Испания, Италиядан келгендерге биринчи иретте болчу. Анан эми баягы күнүнкүсүн күнүгө өзгөрүп атат, күнүнкүсүн күнүгө өсүп атат. Биз эми андай болуп кетерин деле биз чынында билген жокпуз кетерин. Аларды деле текшерди, тиги кире бериш жерде баарын состояниялары баары жакшы болчу, температуралары жок. Ошондуктан эчтеке кылышкан жок, бирок баарына тең айтылган үйдөн чыкпагыла тиги депчи. Үй шартында. Айтып атпайм, ушу паника деген баягы тияк бияка чыкпоого аракет кылыш керек. Эгер мисалы дагы эле ушундай адамдар бардыр, баягы тияк бияктан келгендер, кээ бирлер дагы аэропорттон эмес, мындай эле унаа менен келип атышат да башка жактар менен. Ошолор деле болушу мүмкүн туурабы? Ошондуктан баары тең, жок дегенде үйүнөн чыкпай, башкаларга жукпоого аракет кылыш керек. Бизде дагы бир чалуу бар. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесизби? Сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду берсеңиз болот. Маска деген жок, Артикага барса. Анан бул кандай даярдык? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Эми чынында эле азыр паника деп бүт маскалардын баары сатылып кетти окшойт аптекада. Бүт жанагы спиртовый растворы менен баары жокалды окшойт. Жок дегенде азыр эми масканы даже эмеден СМС-кадан көрсөтүп атпайбы? Жасап алса болот экен да. Ошол деле анткени бул кичине мындай кичине чоңураак вирус да, мындай аябай эмеден өтүп кетпейт. 1-2 саатка дейин өзүбүз деле мисалы марлиден деле жасасак болот экен чынындачы. Баарыбыз эле биздин кыргыздарда тикмечи дегендер көп. Марлиден 4-5 кат кылып туруп эле ошону илгери билесиздерби? Баягы одноразовый маска келгичекти. Баарыбыз тең эле мондай многоразовый эле марли такчубуз, туурабы? Ошондойдон жок дегенде эми баягы катаал нерседен чыгышыбыз керек да, кайсы бир эмесимен жолу менен. Анан спиртовый раствор жок деп атабыз. Арак толтура. Жок дегенде ошо арак менен деле колубузду эметип анан бат-баттан эле жууп турсак эле колубузга жукпайт. Бизде дагы бир чалуу бар. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесизби? Сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду берсеңиз болот. Сурооңузду берсеңиз болот. Сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Жанакы эле маска тууралуу сөздү уланта берсек, негизи эле ушул Кыргызстанда азыр өлкөдө эле негизи эле ушул маска кандай абал? Маска чынында эле көп аптекаларда уже чынында эле бүт сатылып кетиптир. Анан азыр болсо баягы заказ менен тигилип атат. Ушундай даже ошо марлиденчи. Анан эми биздин элибиз ал маселени чечишер деп ойлойм. Анткени мондай акыбалда туруп аткандан кийин. Дагы кийинки сурообуз, негизи эле учурда азыр карантиндик посттордо эмне иштер аткарылып жатат? Карантиндик посттордо баягы адамдарды текшерүү биринчиден. Биринчи температураларын текшерет, кандай белгилери барбы, жокпу деп, каяктан келди. Эгер ошо өлкөлөрдөн келсе, анда ошолорду обсервация деп коет, ошого жаткызышат 14 күнгө.
Анан бүт жерде ошентип эметип атышат. Анан Негизи эле азыр биз Борбор калаадагы лаборатория бар, обсервацияга алчу жерлер бар. Анан айыл жергесинде региондун жерлеринде булуң бурчунда кандай? Эгерде кандайдыр бир симптомдор болсо, эгерде эле жаран кайрылып анализ тапшыргысы келсечи, кайсыл жерге барса болот? Атайын лабораториялар бар. Ар бир Борбордо, Бишкекте биздин санэпиднадзордо жасашат. Анан ар бир областтын борборлорунда лабораториялар жайгашкан, ошолордун баарында эле жасашат негизичи. Эгер элдер мындай бирөө менен контакт болду, тияктан келген, бияктан келген деп эметсе, биринчиден изоляция, баягы үйүндө азыр кыргыздардын үйлөрү чоң эле, бир комнатага өзүнчө туруп, башка өзлөрүнүн үйдөгүлөр туугандарын жуктурбаш үчүнчү. Анан ошо лабораторияга эгер аябай эле ошончолук кааласа барып тапшырса болот. Бизде дагы чалуу бар. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, биз сизди угуп жатабыз. Мен сиз суроо берейин дедим. Ушул Бестеркөдө канча лаборатория бар? Канча лаборатория бар Бестеркөдө? Кантип кан тапшырып, ушу профилактический менен билип койсо болот. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат. Негизи 5 лаборатория бар. Бишкекте, Ош калаасында, Жалал Абадта, Караколдо, Талас өрөөнүндө, Таласта, нарында. Ошоларда бар. Биз обсервация деп калбадыкпы? Анан негизи эле көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн обсервация деген түшүнүк эмнени билгизет? Анан обсервация деген негизи эле эң кеминде канча күн болушу керек? Обсервация деген баягы биринчи категориядан келгендер обсервацияга түз эле больницаларга, ооруканаларга жаткызып атабыз, ар кайсы точкаларда. Мисалы деген Ош шаарында да бар, Тургарда, биз жакта военный госпиталь, Бешкүнгөй, ошолорго барып жаткызабыз. Ошол 14 күнгө меткенде ар бир жаткан бейтап. Үй обсервация деп коет. Баягы экинчи категориядагы элдер эч кандай белгилери жок болсо, баягы экинчи категориядагы өлкөлөрдөн келгендер болсо, үйүнөн караланат. Аларды болсо участковый врач күнүгө барып температурасын текшерип, бүт өзүнүн состояниясын карап туруш керек да. Рахмат. Ошол үй көзөмөлү деп калбатсызбы? Үй көзөмөлүндө шарт кандай болуш керек? Үй көзөмөлү деген түшүнүк эмне? Ооба, үй көзөмөл деген баягы үйдө деген өзүнчө комната болуш керек, бөлүп коюш керек аяктан. Маска кийиш керек. Анан эгер үйдө деген 5 жаштан ылдый же 60 жаштан өйдө адамдар болсо, анда алардан алысыраак болуш керек. Анткени өзгөчө ошондой жаштагы кишилерге бул кичине коркунуч көрсөтөт да. Анан кээде оорукчан кишилер болушу мүмкүн, баягы гемодиализде болгон же онкология жагынан бар адамдар, онкологиясы бар же ар кандай дагы хронический оорулары бар кишилерден, адамдардан алысыраак болуш керек. Анан эгер кандай бир белгиси бар болсо, мисалы кургак, жөтөл, температура 37,5-дан ашып баратса, анан баягы ич өтүп да калышы мүмкүн, баш ооруп, тамак ооруп, ушундай белгилер пайда болсо, анда түз эле больницага алып барып, ооруканага алып барып жаткырыш керек, изолировать этиш керек да анда. Акыркы маалыматтар боюнча негизи эле биз алдын алууну кантип жүргүзүш керек? Негизи кантип дарылануу керек? Ошо азыр баарыбыз тең ушундай оор акыбалда турабыз. Анан орусча айтканда никто не от этого не застрахован, да. Анан ошон үчүн баарыбыз тең биринчи ирет гигиена. Колду бат-баттан жууп,
ар дайым маска кийип жүрүш керек, көпчүлүк жерге барбаш керек. Ошол анткени деген мисалы эгер бирөөлөр баягы маршруткаларда киши көпчүлүктө болот, бирөө чүчкүрүп ышкырып эметкендерден жок дегенде ошолор маска кийип же жок дегенде мындай омтуп чүчкүрүш керек да, мындай жөтөлүп эметипчи тиги элге таратпаганга аракет кылыш керек. А эгер ошондой чүчкүрүп ышкырып жаткан кишилер болсо, андан көрөчү үйдө эле отуруп турган туура деп ойлойм да. Биз түз эфирдебиз. Коронавирус темасы конокто Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын дарыгери Иманбаева Лира Асанбековна. Биз дагы суроолорду узатсак, биз жогоруда айтпадыкпы? Негизи эле баарына белгилүү азыр бул оору Кытайда башталгандыгычы, Ухань шаарында. Анан очок ошол жерден башталбады беле. Андан соң бул кийин Европа өлкөлөрүнө өттү. Анан азыр очок Европа өлкөлөрүндө болуп жатат да. Анан эми биз даярдыктарды күтүп, коркуп атып, мына Кыргызстанга дагы бүгүн келди, расмий маалыматтар тастыктады. Анан биз негизи эле башка кайсыл ошол өлкөлөрдүн кайсыларынын биринен тажрыйба алып, мындай коргонуу, сактануу аракетин көрүшүбүз керек. Мындай айтканда чынында эле могу коронавирус деген баягы Кытайдан башталган соң алар башында эч даярдык жок болчу чынында, эч кандай күтүлгөн эмес. Ошондуктан азыр ошо оору саны жагынан дагы, анан могу өлүмгө дуушар болгон жагынан дагы биринчи орунда турат аларчы. Мисалы, эгер бүт өлкөнүн баарын алсак, 100%-тен 100%дан 45% ошо Кытай түзөт да. Ошондуктан баягы алардын ооруларды дарылап атып, даже ошо дарылгерлердин өлүмгө дуушар болгону да белгилүү туурабы. Европа деле ал бизден алыс, ал бизге жетпейт дегенден кийин алар деле даяр эмес болчу. Мисалы, Италия. Аякта да канча оорулар дуушар болду, канча өлүм да болуп атат ошондо. Ошо алар могу дарыгерлер биз менен уже бөлүшүп баштады да, кандай белгилери пайда болот экен, кандай дарылаш керек депчи. Бизге дагы жакшы, баягы кичине анча-мынча даярдык болсо дагы ошо бир аздан кийин пайда болуп атат бул оору. Албетте, канча даярдык болсо ошончо ооруга азыраак дуушар болот, өлүм да азыраак болот деп ойлойм да. Биринчи ирет азыр айтып кеткендей, гигиена, аркы берки санитария, контакт көбүнчө аба аркылуу жугатпай болчу. Аба аркылуу, анан контакт, анан даже темирлердин үстүндө калып кала берет экен да, муну сүртүп тазаламайынча 12 саатка чейин жашайт экен вирус. Ошо айтып кетеримде, ошо кандай дарылаш керек бул деген көбүнчө мындай оору негизи мурда деле болгон. MERS, SARS деген сыяктуу инфекцияларчы. Бирок мынчалык пандемия болгон эмес. Азыр деле бул респиратордук жугуштуу оору деген бара-бара акырындап мутировать этет да, мындай өзгөрүп кете берет да, геномучу. Ошондуктан баягы белгилери дагы кичине өзгөчөрөөк болот, анан более агрессивныйраак болот экен да. Ошондуктан баягы дарыгерлер, анан азыркы башка өлкөлөрдөгүлөр азыр иштеп атышат, вакцина чыгарганга аракет кылып атышат, бирок азыркыга чейин вакцина жок. Баягы дарылоо деген обычно эле симптоматикалык дарылоо биринчиден. Анан эгер баягы пневмонияга өтүп кетиши мүмкүн, типсиз пневмония деп коет, мунучу мындай оор типсиз пневмония. Анда уже антибактериальный дарылоо да керек болот да бугачы. Ар дайым реанимационный отделенияда орундарды даярдап коюп турушубуз керек. Вентиляция керек болуп калышы мүмкүн, аба жетишпегендиктен. Түз эфирде кайрадан чалуу бар. Кабыл алсак, саламатсызбы? Сиз түз эфирде, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен суроом мындай да, кечеги ошол
жокчу да эми ошону азыр эми кандай болот экен дейм да. Ага жооп берсичи. Рахмат. Сурооңуз Адам учурашып кетти. сурооңуз түшүнүктүү, рахмат. Эми бул баягы айтып атпайдымбы тиги бул ошол кезде Сауд Аравияда анчалык оору көп жок болчу да, анчалык. Ошон үчүн алар 3 категорияга кирип аткан болчу. Анан негизи баарыбыз эле баарына даяр болуп турдук. Эми кандай болуп кетти эми айта албайм да чынындачы. Бирок эми мындан ары биз более внимательныйраак болушубуз керек да. Кайрадан бизде чалуу бар. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесизби? Сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Ben şu koronavirüsün ağrısıyla bile bana köprü memleketlerde Özbekistan'a Kazakistan'a bazı bölgelerde bazı yüksek yapımı var. Şunun ardını alıp, üçüncü hakkı otardı, Kırgızistan'da da olsun için ardını alıp maşıklardı bana biz kazancılandırır. Kazancıda aktarmış, ünlüleri, sular, nasılları, veya bir şey yapsa da onun gibi keşke pozna olanda olsa büyük bir sıkıntı yapılsa. Yani bunlara karşı daha maskalar sırada yetin ölçü de yok bana. Digirmasın da yok bana. Рахмат. Кайрадан эле маска темасына келдик окшойт. Кайрадан эле маскабы. Эми бул масканы айттык го, кандай кылсак болот. Анан биздин өлкөбүздүн башчылары уже баягы билет болуш керек, маска жок экенин аракет кылабыз. Биз дагы информацияны беребиз. Азыр өлкө аймагында дагы өздүк биздин ишкерлер тарабынан дагы маскалар даярдалып жатканы дагы маалымданып атат. Ооба, ошо өзүбүздүн өлкөбүздө азыр ошо маскаларды даярдап жатканы дагы ошо. Кайрадан түз эфирде байланыш бар. Саламатсызбы, сиз? Байланыш үзүлүп кетти окшойт, анда маегибизди уланта берсек. Өздүк гигиена деп калбадыкпы? Анан коронавирус илдетинде эле эмес, негизи эле ар кыл жугуштуу оорулар бар эмеспи? Ошолордун баарын эле бул алдын алуу үчүн эң негизги коргонуу бул өздүк гигиена болсо керек да. Анан ооздук гигиена кандай болуш керек ушул коронавирустан коргонууда? Өздүк гигиена деген бул ар дайым өзүн таза алып жүрүү биринчиден. Сырттан келсекпи, баягы дааратканадан келсекпи, сөзсүз колду жуумай. Анткени сыртта маршруткаларда жүрөбүз, тияк биякта жүрөбүз, элдин арасында жүрөбүз, анан эмнени гана кармабайбыз. Сөзсүз колду жууп туруш керек. Анан ар дайым коронавирус ысыктан да коркот дейт. Ошон үчүн ысык чай же ысык суудан бат-баттан 15 мүнөт сайын ичип туруш керек экен. Анан иммунитетти көтөрүү деген да бар. Баягы обычно эле биз грипптен деле эмнеден корккондо эмне ичиш элек? Баягы лимон, бал, анан азыр мисалы аптекаларда витамин аттуулар толтура. Ошо витаминдерден ичсек деле иммунитетти көтөрөт. Жакшы тамактанышыбыз керек иммунитетти көтөрүп туруш үчүн. Бизде байланышта чалуу бар. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бизде да бир суроо бар эле. Россия кайсы типке кирет? Потому что бизге Москвадан биздин айылдарга, жерлерге келип атышат го самолет менен элечи. Анан обсервация алынбай эле, карантинге кабылбай эле үйгө келип, улардан келгендей кездерде эле учурашуулар болуп атат. Айылда Куран окуткан жерлерге барып атышат. Ошолор кандай чара көрүлөт? Россия кайсы эмеге кирет? Категорияга. Рахмат, категория боюнча болмош. Эми Россия азыр экинчи категорияга кирет, анткени оорулуулар азыр азыраак аяктачы. Анан эми баягы карантинди да азыр деле бекеринен айткан жокпуз да. Көп элдер чогулбасын, кафе, ресторандардын баарын жаап атышат, баарына запрет коюп атышат. Ошону элдер укса,
ошо ооруга алып барбайт чынындачы. А биз баягы кыргызбыз тигил ооруп калыптыр, тияка барып көрүп келеличи деп эле кайра эле баягы жугушуп калышы мүмкүн да. Ошону бир аз могул убакытта, пока могу карантин учурунда, могу оору пайда болгон учурда кичине токтото турсакпы деген мааниде. Анткени ошо менен биз ар бирибиз ушул буйрукту угуп баарын туура кылсак, оору бизден алыс эле болот. Рахмат. Өздүк гигиенаны улай эле биз ушул үй шартында ушул өздүк гигиенаны кандай сакташыбыз керек, көчөдө кандай болуш керек, иш үстүндө кандай болуш керек дегендей мындай кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Үйдөн бат-баттан влажный уборка жасап турушсун. Хлоркалап, идиш аяктарды бат-баттан жууп, баягы мыльный раствор менен ошол менен эле кетет экен негизичи, ысык суу менен эле жууп эметсекчи. Анан эгер могу чаңдарды даже сүртпөй койсок, ошолорду айтып атпайм 12 саатка чейин вирус жашайт экен. Эгер эч кандай уборка жасабасак, анан бири-бирибиз менен монтип кол алышып, андан кийин жуубай эметсек, ошентип жугуп кете берет экен. Ошо тазалыкты сакташ керек биринчи ирет. Үйдү комнаталарды бат-баттан терезелерди ачып проветривать этип туруш керек. Ошол анан жумушта деле ошол тазалыкты сактоо, ооруканаларда өзгөчө маска ар дайым кийип туруш керек. Өзгөчө респираторлук оорулардын арасында жүргөндө. Биз билбейбиз, балким ошо грипп деп жаткырып коюп же ОРВИ деп жаткырып коюп, балким ошол эле кайра коронавирус болуп чыгышы мүмкүн да. Анткени алыстан келгендин арасына чыгып аткандан кийин андан да балким жугуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сак болуш керек ошондойлорду өзгөчө. Бизде кайрадан чалуу бар. Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы? Belediye kampanyanın çalışmasının demesi var ki hemen bir multivitaminler var. Nasıl aldın? Nasıl beslenme olursa Болот албетте. Ошентип иммунитетти көтөрүп, жакшы тамактарды берип, анан мындай көп эл жерге алып барбай үйдө карап турганга аракет кылыш керек. Негизи өлкөдө кандай, башка өлкөлөрдө да мындай жаш өспүрүмдөр арасында ушул сактануу коргонуу эрежелеричи? Негизи эле биз Европа тарапты карап көрсөк, ушул маалыматка таянганда ушул 90%га жакыны мындай картаң адамдардын өлүмгө дуушар болгон экен да ушул коронавирус илдети боюнча. Анткени айтып атпайбызбы, ошо 60 жаштан кийинки адамдар, алардын оорулары ар кандай көп да, көбүнчө кимдир ушул ооруга дуушар болуп атышат. Көбүнчө баягы өзлөрүнүн хронический оорулары бар болгондор, онкология менен, эпилепсия, анан жанагы гемодиализде жүргөн оорулар, алардын иммунитети сөзсүз түрдө төмөн да. Ошондуктан ошолор көбүнчө бат алышат экен да, ушул оорунучу, бат кабыл алышат экен. Могу мындай жаш өспүрүмдөр канча жаш болсо, ошончо иммунитети жакшыраак, эгер ден соолугу чың болсочу. Анда башка жугуштуу оорулар катары эле бул деле коронавирус илдети иммунитети күчтүү болгон адам көтөрүп кете алат экен. Ошондой эле бар эле. Анткени даже обычный эле грипп же ОРВИден деле баягы пневмония, осложнение болуп эле кээде катуу ооруп калып атышпайбы? Бул деле ошондой. Адамдын иммунитетинен кетет да бул, иммунитети канча. Түз эфирде кайрадан байланыш бар. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот, сиз түз эфирдесиз. Мен жана участка садик школа барына жабатпайбы? Ооба. Маршрутканын ичинде толтурайыр, автобусто толтурайыр, аларды кандай бар? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Садик школдордун баары чындыгында эле учурда 16 марттан баштап 8 апрелге чейин жогорку окуу жайлар, негизи эле билим берүү мекемелери жабылды, карантин болуп. Анан суроо деген автобус жанакы коомдук транспорттарда адамдар көп болуп атпайбы дейт да, ошол нерсе. Эми баягы карантин деп айткандан кийин ошо айтып атпаймынбы, ошо законопослушный болсок, ошончо бизди сактайт да. Мисалы, могу студенттер, окуучулар эмне үчүн карантинге жатты? Үйдө отуруш керек алар негизи.
тияк бияка чыкпай, могу оюн зоок, борборлордун баарын жабышты, аяка эч жака чыгарбаш керек. Ошентип анан биз токтото алышыбыз мүмкүн да. Сыртка эми баягы маршруткада айла жок, ким иштеп аткандар уже баары жүрүшөт да. Эми алар дагы ошо колдорун бат-баттан жууп, анан гигиенасын сактап эметсе эле оорубастыр. Бизде кайрадан түз эфирде байланыш. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Кайрадан кайталайт окшойбуз. Эми 14 күндө чыкпайт анализ. Бул деген 14 күнгө чейин жаткызабыз. Биринчи категорияга адамдарды обсервацияга. Биринчи эле күн алабыз анализди. Ал 2-3 күндө эле даяр болот. Ошол отрицательный болуп эметкен 14 күндөн кийин 11-12 күндөрү алып, ошону күтүп, анан экөө тең отрицательный болгондон чыгарабыз адамдарды. Эгер ошонун ичинде оорунун белгилери пайда болсо, аны изоляцияга кетиребиз отдельно. Бизде кайрадан түз эфирде байланыш. Күндүн биринчи темасы. Сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Коронавирус бир ооргандан экинчи рет кайталанма болушу мүмкүнбү? Экинчи жолу кайталанма, биринчи жолу чыгылса, ошолордон экинчи жолу кайталап чыгышы мүмкүнбү? Рахмат. Жакшы суроо экен бул. Жок, бул бир эле жолу ооруйт. Буга катуу күчтүү иммунитет пайда болот, андан кийин уже оорубайт. Баягы мисалы жанагы суу чечек деген оорулар бар эмеспи? Же кызамык бир сыйра ооруйт, бүт андан кийин күчтүү иммунитет өмүр бою калат. Бирок кийин Кудай сактасын, эми коронавирустан акырындап чыгып кетебиз. А кийин эгер кайра вдруг пайда болуп калса, ал уже башкача түрү болуп калышы мүмкүн да. Ага менен кайра оору бериши мүмкүн. Анткени баягы мутация деп атпайбызбы? Өзгөрө берет да буларчы. Баягы грипптин эле түрлөрү да ошондой. Кайрадан бизде байланыш бар түз эфирде. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Мен азыр сүйлөп атпайбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен мындай деп айтайын деп элем. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Сиз түз эфирдесиз. Мына сүйлөп атам мен. Азыр чын айтып атпайсыздарбы? Баары даяр, аптеканын баары даяр. Мына алло, мен суроо берип атам. Угуп атабыз сизди. Эч кандай аптекада даярдык жок экен. Алло, бир дагы аптекада бир дагы маска жок экен. Бир дагы маска жок экен. Рахмат сурооңузга. Сиздин информацияңызды передадим дегенде башка эми эмне кылабыз, эми аракет кылабыз да маска пайда болгонго. Бирок аракет кылып атышат өлкө тиктирип баягы марлеларданчы. Аны өзүбүздүн өлкөбүздөн чыгарганга аракет бар. Акыркы суроо болсун эфирибиздин соңунда. Негизи эле тамак аштан да көп нерсе көз каранды эмеспи? Анан ушул илдетти жуктурбоо үчүн, коргонуу үчүн кандай тамак аштарды сунуштайт элеңиз? Негизи эле жарандарыбызга кайрылып кетишиңиз, иммунитетти негизи эле көтөрүү үчүн эмне кылуу керек? Иммунитетти көтөрүш үчүн баягы жөнөкөй эле баягы сасыктуу менен ооруганда биз баягы шорпо берип эмеппиз да. Ошондуктан күчтүү тамактардан жеш керек иммунитет көтөрүш үчүн. Андан тышкары витаминдерди айттык го, ошолордон ичсин,
лимон, баягы иммунитетти көтөрүүчү фруктылардан, мөмө жемиштерден жеш керек. Ошол. Рахмат, биздин эфирибиз ушинтип соңуна келип жетти. Бизде бүгүн конокто Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын дарыгери Иманбаева Лира Асанбекова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Ал эми жалпы телегөрүүчүлөргө оору суркоодон алыс болуңуздар демекчибиз. Эмки берүүдө амандашканча саламатта туруңуздар.